Оорубасың бул дүйнөдө наристелер, бирок кенжетайларды түрдүү дарт илдеттерден кантип сакташ керек? Алдыдагы кеңештер ушул темага байланыштуу болмокчу. Ымыркай жаңы төрөлгөндө анын баш сөөктөрү бирикпеген абалда болот. 3-4 айында кишинин эмгеги, тактап айтканда баштын арт жагы катат. Ал эми маңдайдагы чоң эмгек 9 айынан 14 айга толгондо толугу менен жетилет. Мына ушул аралыкта баланын башына этияттык менен мамиле жасоо керек. Эмгегин сакташ үчүн не обязательно там, чтобы прям аябай жылуулап башына шапка кийип, единственное баланы этияттап жаткырыш керек, колго алыш керек, уруп албаш керек. Себебинде ал жеринде сөөгү жок да, тери менен эле жабылып турат. Аябай багы уязвимый место деп коет, орусча айтканда, просто ошол жерин этиятташ керек. Ошон үчүн багы кичинекей балдарды бешикке бөлөгөн учурда делечи, могу бешик жакшы, мен бешикти жамандабайм. Но багы рахит менен ити менен ооруган учурда балалардын сөөктөрү абдан жумшак болот. Анан багы эмгектердин баары ачык, билесиңер. Анан постоянно горизонтальный положение деп коет, жатканда багы сөөгү жумшак болгондо ошон үчүн арткы затылычный частьтары аябай жалпак болуп калат балдардыкы. Көп учурда наристени жылуу жумшак укташы үчүн башына жаздык жасап коюшат. Адистин айтымында бул туура эмес. Эми бул балага жаздык жаздабайт деген анысы туура. Кичинекей наристе любой убакта кусуп ийиши мүмкүн. Чалкалатып жаткырбаш керек баланы. Жаздыкка бийик кылып жаткырбаш керек. Себебинде булардын мойну токтой элек, башын жакшы кармай элек. Балага багы неудобное положение, сосудтар может быть шейный кыпчылып калат, бала тумчугуп калат өзүнүн кусканынан эле. Анан жаздык деген азыркы жаздыктар илгерки жаздыктарда эмес да, синтепонда бүт баары синтетика. Плотный, плоский мындай кылып жаткырып койгон жакшы да, сөөгүнүн развитиясына да жакшы, баланын өзүнө да жакшы. Бала салкында жатат, тердебейт. Мен ойлогонумда, вот как специалист, как врач катары действительно жаздыкка жаткырбай эле коюш керек. Астына лучше полотенце деле хб, хлопчатобумажный полотенце болсо жакшы. Наристенин кендигинин чыгып калуусу курсак булчуңдарынын алсыздыгынан келип чыгат. Бул илдетти грыжа деп атап коюшат. Жана дагы көп учурда операция аркылуу айыктыруу сунушталат. А бирок кенжетайларды хирургиялык бычакты тийгизбей эле дарыласа болот. Баланын постоянно ыйлаганынан чыгат. Постоянно бала ыйлай берсе, баланын постоянно ичин ооруганы болсо, жел туруп калса, баланын неврология жагынан гипервозбудимость деп коет, беспокойство деп коет. Ошолордон постоянно ыйлап неметкени ичи катса дагы кемдиги чыгат. Грыжа аябай чоң болуп, балага дискомфорт кылып, грыжа жана ущемление грыжи деп коет. Ал кыпчылып да калат, кыпчылып көгөрүп. Ал учурда, конечно, экстренный операция керек. Причина көп учурда баланын 5-6 жолу ичи өткөнү, ичи туура эмес ата-энеси, мамасы тамактанганы, жанагы кола, фанта, газированный напитоктордун баарын ичишет, туура эмес тамактанышат, ошондон сүттүн качествосу бузулат. Эмчегинген ымыркайларды туура эмес эмизгенде ымыркайлардын ичине жел туруп калат. Жана дагы баланы жуунткандан кийин, кеч кийинткенде же кошумча тамакты муздак ичиргенде да баланын ичи көп кыйналат. Тили чыга элек наристе оорудан кыйналып жатканын, анын тынбай ыйлаганынан улам билсеңиз болот. Питаниясы начар болсо, ичин көп туруп, бир жумада бир чоңго заңдайт, же 3 күндө заңдайт. Ошол баары тең эле ичин оорутуп, жел топтолушуна алып келет да. Желдин алдын алганы баланын самое главное перевариваниясы жакшы болуш керек. Апасынын питаниясы жакшы болуш керек. Туура питание болуш керек. Желди таптакыр жок болуш, балага жардам бериш үчүн азыр көп медицинада колдонуу нерселер бар. Булар деген жана обычно аптечный укропная вода деп коет, баботик. Андан башка да плантекс дегендер бар, атайын массаж живота кылып коет по часовой стрелке. Массаж десе кээ бирөө ичин таптакыр эзип салганга чейин эмес, это легкий массаж, поглаживание деп коет. Наристе жөрмөлөй баштаганда же упчуну өз алдынча эмгенден баштап оозу оорусуна жолугат. Медицинада бул ооруну стоматит деп аташат. Аны алдын алуу үчүн эң алгач бала эмген упчуну таза кармоо шарт. Иммунитети начар балага чыгат. Жөн эле ымыркайларга чыга бербейт. Же бул желудочно-кишечный трактта нарушение болот. Бул ашказан, ичегилеринде бала диатез, постоянно ичи өтөт, мамасы туура эмес питаться этет, ошолордон да чыгат. Анан жана язвенно-некротическийлер болсо, булар көп учурда баланын жөргөлөп калган учурунда.
бала жөргөлөп оозуна ар нерсени салат, оюнчуктарын жуубайт, обработка кылышпайт этинелер. Ошол учурда баягы оюлуп жара болуп кетти. Азыр мына акыркы мезгилде баягы Кытай оюнчуктарынан көп оозул болуп атат. Себеби көп оюнчуктар келет, ошолорду балдардын жууп, баласына баары эле алып бергиси келет, оюнчук алып бергиси келет. Ар кандай витаминдерди сатат жана көчөдө бүт ошолордун баары тең эле оозду оюлтуп, оозул кылганга жеткирип атат. Жаз келгенде жаш балдардын 70% ичет укук алат. Бул оорунун коркунучтуу жери 2-3 сааттын ичинде күчөп кетип, наристедин шайын кетирет. Андыктан эртелеп дарыгерге кайрылуу керек. Ичет көктү 1 жашка чейин балдар аябай кыйын көтөрөт. Себеби эмне, балдар ич өткөн сайын минеральный состав деп коет организмде, бул жана кальций, калий, ошолордун баары ылдыйлап баштаганда эле баягы бала слабость болуп баштайт. Анда обязательно капельницага чейин жетип калат багыш ич өткөгөн балдар. Эми ага жеткирбеш үчүн эле баланы айтып атпайм, дагы да эле причинасы туура тамактаныш керек бала. Анан кишечный инфекцияларго, алар жайда боло турган инфекциялар, анан жана кишечный грипп деген дагы бар. Мына азыр уже сезону келет. Кишечный грипп деген бул энтеровирусный инфекция. Бул обязательно грипп түрүндө эле өтө берет дагы, сас тумоодой болуп эле, бирок кошумча ич өтөт. Себеби бул вирустар эң жакшы көргөн жагы ичегин, отдел кишечника деп коет. Гигиенадан зависит. Эгер действительно өзүн жакшы карабаган эне кантип баласын жакшы карайт. Энден уход, гигиенаны сакташ керек обязательно. Анан бутылкалары болсо сүтү менен калып калат, күндө туруп калат, анын баары ачыйт. Чалабыла чайкап туруп үстүнө коюп туруп эле кайта балага бергенде, это молочная средада бактериялар тез өсөт. Ошолорго бактерия дополнительно кошулуп туруп эле өсүп кетип эле көп болуп эле, анан чала чайкалган сүттүн үстүнө кайта сүт кошуп бергенде аны каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы баары ич өтүп кетет. Эмчек эмген баланын энеси ооруса, ал дарт сүт аркылуу баласына да жугат. Алсак эненин ичи катып ооруса, наристенин да ичи катат. Мындан тышкары ымыркайлардын ичи катып оорусуна анын туура эмес эмчек эмгени же муздак аралашма, кошумча азыктарды жегени себеп болот. Негизи баланын ичи өткөнүн, ичи катканын не обязательно дары менен дарыласа болот. Именно баягы нормальный питаниясы менен эле нормализовать этип койсо болот. Например, эмчек эмген балдардын баары жалаң эле эмчек менен боло бербейт да. Эмчек сүтү менен 6 айынан баштап дополнительный докорм деп коет. Аны обязательно кошуп бериш керек. Бала деген сок да ичиш керек. 6 айдан өйдө атайын овощной, фруктовыйлар бар. Кашылар кошумча бериш керек. Уже адаптированный смесь деп коет, кашы деп. Ошолордун баарын кошуп туура берсе эле рационун жашынакай кылып. Тот же банан, ошол эле алма. Бирок туура пропорцияда, туура убактысы менен берилсе, балага зыян эч качан келтирбейт. Жалгыз эле уйдун сүтү менен тамактанган балдарга, конечно, болбойт андай. Балаңызды упчу менен же шишеден сүт ичүүгө үйрөтпөгөнүңүз оң. Анткени куруу упчу эмген баланын ичине жел долот. Андан сырткары ашказанында куру иштей берип, кийин эмчек сүтүнүн сиңишин начарлайт. Айта кетчү жагдай, упчу менен чоңойгон баланын тиштери көп учурда кыйшык чыгып калат. Негизи 6 айга чейин жана эмчек эмген балдар 6 айдан кийин уже кашка көнүш керек. Туура мындай тамактанганда балага уже кою каша жеш керек. Упчулардын баарын обработка кылып туруш керек. Упчусу кирип болсо баягы эле стоматит болот. Анан упчуну да туура подбирать этиш керек любой балага. Себеби көп учурда жел эми алса, жел ичине жел толот. Баарын тазалап туруш керек. Ымыркайдын ден соолугу чың болуусу ар бир ата-эненин өзүнүн колунда экенин унутпаса. Эгер эне жакшы тамактанып, жашылчаларды, витаминдүү азыктарды жесе, балада баттор болуп, күйлүү күчтүү болуп чоңоет. Сөз соңунда ата-энени кубанычка бөлөгөн наристенин шыңгыр күлкүсү ар бир үйдө жаңырып турсун демекчибиз. Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год.